Бизге мүмкүнчүлүк берилди мэр шайлоого. Кербен шаарынын 1,5 жылдан бери башчысы, тагыраагы мэри жок. Мындан улам аймакта бир топ иштер артта калды. Өткөн жылы жаңы шайланып келген жергиликтүү кеңеш бир пикирге келе албай, 4 жолу мэрди шайлай албай, өздөрү да тарап кеткен. Кайрадан шайланып келген жаңы депутаттар эми мыйзам боюнча мэрди шайлоого укугу жок. Андыктан тургундар бүгүнкү жыйында бул маселеге да кайрылышты. Ынтымагы элдин ырыс кешиги бийик болот дейт. Буга чейин канча Замирбек Бешенович башында турган канча бизге мүмкүнчүлүк берилди мэр шайлоого. Бирок мен бир нерсени айтып кетейин. Жалпы Кербен жаштары, жалпы Кербен айыл өкмөтү, жалпы Кербен мэринин жаштары мени ойлоп коштоп коюш керек. Бизде бир илдет бар, саруу багыш деген. Мына ушул илдет бизде айыкпай келип атат. Саруу багыш айыкпайынча бизде ушундай жетекчилердин алдында салгылашуу болор экен. Аксыда Өзбекстанга мал жандыктарды аткезчилик жол менен өткөрүү токтобой жатат. Бул тууралуу жергиликтүү тургун жыйын учурунда билдирди. Айтымында райондо 5-6 мал базар бар. Анда жандыктар колдон колго өтүп, түз эле коңшу өлкөгө кетүүдө. Бул өлкө келечегине пайда эмес. Андыктан ал аткезчиликти токтотуп, районго заманбап шарттагы эт комбинатын куруу керек деп эсептейт. Негизинен эки чоң базар бар. Кара Жыгач, Кербен. Ушул мал базарлары. Ушул жерден алынган малдар алынат, колдон колго өтүп келип, кандайдыр бир жол менен только Өзбекстанга кетип атат. Эми кеткени бизден кичине сал акча кошуп кымбатыраак кетет, бир жылдары токтоп калганга караганда. Бирок бул маселемиз келечек эмес да. Келечекте биз жанагыны курууга жетишибиз керек. Аксы элинин басымдуусу мал чарбачылык менен алектенет. Бул тараптан мыйзамсыз мал жандык алып өткөргөн фактылар табылып, иш козголуп келери да белгилүү. Министрлер кабинети аткезчиликти токтотуу багытында аны мыйзамдаштыруу жолун карап жатканы айтылды. Бул аткезчиликти жоюу боюнча мен министрлер кабинети аркылуу Өксөнбековичке сунуш бергем. Ушул маселени карап, мыйзамдуу бир мамлекетке төлөнүүчү бир сумманы коюп, мыйзамдуу түзөлүп өтө турган кылып. Аксы районунун акими жалпы жыйында ата-энелерге кайрылуу жасады. Сөзүндө ата-энелер уул кыздарын дарыгер кесибине окутуусун өтүндү. Анткени райондо 30дай дарыгер жетишсиз. Бул кесипке жаштарды даярдабаса, жакынкы арада эле район таптакыр дарыгерсиз калат. Мындан улам ал бул багытта айыл өкмөттөргө да тапшырма берген. 10 жылдан кийин адам врач менен мал врачка аксайбыз. Эмиттен ойлонуп, врач маселесин балдарыңарды окутпасаңар кийин болуп калат. Себеби улуу муундаштып атат азыркы күндө. Ошон үчүн мен бул боюнча стратегия койгонбуз. Азыр жанагы контрактын төлөө боюнча айыл өкмөттөргө мен тапшырманы бергем. Ошол баса кийин болуп атат. Облус башчысына эли кайык менен каттаган Кызыл Бейит, Разансай, Күрпсай айылдарынын тургундары да мал жандык менен күн кечирген жашоочулардын жайыт жерлерин алтын кенин казууга лицензия алган кытайлык компания талкалап, экологиялык зыянга учураткан. Компаниянын ишмердүүлүгүндө мыйзамсыз аракеттер көптүгүн кошумчалашты. Ал эми президенттин өкүлү эл айткан жерге тийиштүү кызматтар менен өзү барып текшерерин убада кылды. Жолдун астындагы токой шак, арча токойлорду бар болсо, ошол жердин грунтун башка жайга апарып төгүш керек экенин өзү токой жок жерге. Булар андай кылган жок да, 10 чакырым жолду куруп бүтүштү азыркы учурда. Ошончо жолдун грунтун бүт ылдый тарабына ташташкан да. Ал жерде токой болобу, арча шак болобу, суу болобу, булак болобу бүт талкап көмүп салышты. Булактар көмүлдү, токой шактар талкаланды, арчалар талкаланды. Экология бузулду деди, дарактар мыйзамсыз кыркылды деди, жол мыйзамсыз салынды деп атат. Бул тийиштүү адистер менен барып, жеринде көрүп келебиз буну. Чындап ушундай бузулду, мыйзамсыз, эгер мыйзамсыз ушундай иштер болгон болсо, укук коргоо органдарына беребиз, булар тийиштүү чараларды көрөт. Мына азыр сизге элдин атынан кайрылуулар келдим. Жаңак болсо дагы, болбосо дагы аренда акын төлөбөй. Бизде 200 тонна чейин болгон. Жалпы алганда бүгүнкү Аксыдагы жыйында бала бакча, мектеп, жайыт жетишсиздиги көйгөйлөр айтылды. Жолдордун сапатсыз салынып жаткандыгы да белгиленди. Ал боюнча облус башчысы жоопкерчиликти район акимине жүктөдү. Мындан ары курулган жолдун сапаттуу сапатсыздыгы алгач акимдин текшерүүсүнөн өтөт. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Аксы району.